сөздің кезегин Кыргыз Орус Славян университетинин 2-курсунун студенти Маматов Азамат Койрукбойго уруксат этиңиздер. Медицина боюнча сүйлөп берет, биринчи байлык ден соолук дейт, андыктан адам жайдагы саламаттыкты кантип сактоо керек экени ошол туурасында алдыда таанышабыз. Саламатсыздарбы? Менин бүгүнкү докладым биринчи байлык ден соолук, башкача айтканда аптекаларды оңдоп түзөө иштери. Ухна айылында орто эсеп менен 4-4,5 миңдей эл жашайт. Алардын ичинде ооруп калса, же башка болсо дары-дармек табып келүүгө келгиче эмне болорун эч ким билбейт. Ошол суроону чечүү үчүн мен Ухна айылындагы больницанын алдындагы аптеканы оңдоп түзүүнү сунуштайт элем. Аптеканын бул азыркы абалы, аптека заман талабына жооп берген аптека болсо, сапарда жүргөн элдерге жана ошол жердин тургундарына жакшы болмок. Аптека орто эсеп менен 100 миңдей акчага оңдолот. Анан дагы өз чыгымы 1 жылга жетип жетпей, өз чыгымын актайт. Аптеканын аталышын фармакейджи деп аталдым. Себеби фармакейджи деп аталган себеби фарма фирмасынан фарма компаниясынан дары-дармекти алганда алар бизге арзандатылган түрдө беришет. Фармакейджи аптеканы ачуудагы максатыбыз эл ичиндеги жумуш фармацевттерди жумуш орундары менен камсыз кылуу, жана дагы элдерди жакшы дарылар менен 24 саат бою камсыз кылуу, сатып алуучуну ишенимине кирүү болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.